Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Ысык-Көл областынын кызматкерлери, тургундары. Саламатсыздарбы, урматтуу жердештер. Уруксат берсеңиздер, мен Кыргыз Республикасынын президентинин эки жарлыгы менен сиздерди тааныштырып кетсем. Биринчиси 28 сентябрда кол коюлган Сулайманов жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-беренесин жетекчилик алып, токтом кылам. Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Сулайманов Алтынбек Турдубаевич берген арызына ылайык ээлеген кызматынан бошотулсун. Ошол эле 28 сентябрь менен экинчи жарлыгы Имамбетов жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-беренесин жетекчилик алып, токтом кылам. Имамбетов Ильяс Женишевич Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп тайындалсын. Эми Ильяс Жеңишти бардыңыздар эле билет болушуңуздар керек. Ильяс Жеңиш жумуш жолун, эмгек жолун 95-жылы Сооно деген дыйкан чарбасында бригадир болуп баштап, 1998-жылдан баштап 2021-ге чейин салык органдарында иштеген. Бул жерде Ысык-Көл областы боюнча салык кызматына жөнөкөй мамлекеттик салык инспектору болуп кирип, ал жерден бөлүм башчы, начальниктин орун басары, абдан көп жыл областта, анан баягы Восточный управление деп койчу, ары менен Ысык-Көлдө бириктиргенде дагы 2005-тен 2014-кө чейин 9 жыл начальник болуп иштеген. Андан кийин Ош шаарында начальник болуп, Аламедин районунда начальник болуп, 2021-жылы салык кызматынын төрагасы болуп иштеди. Акыркы жака келер алдындагы жумушу бул Кыргыз Республикасынын финанс министрлигинин биринчи орун басары болуп иштеп келген. Ильяс Жеңишти мен абдан жакшы билем. Көчөтүң менен чейин мен деле бул мындай решение болорун билген жок элем да. Анан эми көчө келатып бир толкунданып, бир кубанып келдим. Мына ушул эле залда мен дагы канча 12 жылдай чогулуштарда жүрдүм. Чогуу баарыбыз сиздер менен иштедик, сиздердин батаңыздар менен, сиздердин колдооңуздар менен. Анан президентибиз Садыр Нуркожоевич, кабинеттерибиздин төрагасы Акылбек Өсөнбековичтер ушундай чечим кабыл алгандан кийин мен ушул чын жүрөгүмөн өзүбүздүн элге, өзүбүздүн жерге келип, Кыргызстан баары эле өзүбүздүн эл, өзүбүздүн жер го, кичим экен деп айтайын деп атам да. Ошол сиздер менен эми сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин батаңыздар менен баарыбыз чогуу бир жакшы иштерди, жакшы ийгиликтерди жаратабыз деп ишенем. Баарыңыздарды карап мындай көз тойбой кубанып атам да.